угабыз да жанагы окуп келатабыз ошол кайсы бир конкурска катышканда ошол лауреат болгонубуз ошол кайсыл конкурс болчу анан ошол кайсыл конкурстун жыйынтыгы менен лауреаты болуп калгансыз? Кайсыл күнү бардым эле. 1 ай мурун, 2 ай мурун бардым окшойт. Сочиге бардым. Сочиде Лазаревский деген жерге бардым. Ал жерде вокальный конкурс болду, негизинен айтканда. Анан ошодон эстрадный вокал, самый лучший вокалист деген лауреатка ээ болдум, биринчи место менен. Анан экинчи турга Италияга жолдомо алгам. Бул жерде өзүм колдошууларым бар. Алтынбек Орозов деген агайым бар. Бул жанагы финанс жактан жардам берген. Райымкул Арзы Маматович, анан Майрам Туралиева эжелер, Жамал Сабайдын эжелер бардыгы форма жагынан, финанс жагынан жардам беришти ушу бардыгы. Ошентип алардын колдоосу менен барып, алардын ишеничин актап келдим. Жакшы. Мекелектер болсун дагы. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр зеригип калды окшойт. Сиздин ушу алгачкы ырларыңыздан, ушу өзүңүз жараткан обондоруңуздан бир шымыр таштаңыз, мен ага сиз даярданган чекти мен бул жактан мекендештерге кайрылуу жасап өтөйүн. Урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто улуу залкар композитор Рыспай Абдыкадыровдун небереси, обончу, аткаруучу Насип Мырзалиев Супара онлайн радиосунда конокто. Суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектериңиздер болсо, же болсо ырдап бер деп ошо Рыспай атабыздын ырларынан ырдап берсең деген комментарийлер менен калтырып койсоңуздар, биз Насип мырзага жеткирели. Насип мырза бизге ошол сиздердин каалоо тилектериңиздерди мындай ишке ашырганга аракет кылып көрсүн. Анда эмесе Насип Мырзалиевден бир шиңгил өзүнүн жараткан обондорунан негизи биринчи тайтамырлардан баштап берейин. Макул. Капа болбосоңуз. Жакшы болот, наоборот. Бизге дагы жакшы эмеспи? Элдин баары ошо Рыспай Абдыкадыровдун ырларын укканга жакшы ырахаттанып угабыз да бүт эле. Анда эмесе Рыспай атабыздын ырларынан ошо сагуу деген алкап берейин бардык бизди көрүп аткан мекендештерге, көрүүчүлөргө, сиздин урматыңызга. Жак дегенде чагылган, байкусуздан жабылма кабылган. Үйтекинде курчап алып махаббат, жалгыз сенин элесиңдин жанында. Азыр мен да ойлоп сени жаганым, Takır mahabbattın aylası, sağındın o çolukçum biz aybaşı. Burun kuday güldükçe adam asırda, bulbul kuşlar terezimden sayraşır. Armakta çoluk çelik bahçadan, ayçıdaki asıl geçim kaydası. Armakta çoluk çelik bahçadan, ayçıdaki asıl geçim kaydası. Ayçıdaki asıl geçim kaydası.
негизи Рыспай атабыздын ошол Рыспай атабызды көрүп жүргөн мекендештерибиз болсо ушул Рыспай Абдыкадыровду жандуу ушу тирүү көргөндөй эле болду окшойт. Урматтуу мекендештер, биз менен чогуу болуңуздар. Бизде конокто Рыспай Абдыкадыровдун небереси Насип Мырзалиев конокто. Андыктан суроолоруңуздар болсо комментарий менен же болбосо биздин WhatsApp номер менен кайрылып комментарийлерди жазып койсоңуздар, биз Насип мырзага окуп берели. Анда эмесе Насип, бул жерден сизге каалоо тилектерди жазган мекендештерибиз бар экен, анда окуп өтөйүн. Суу ичип болот, албетте, суудан ичип отуруп кеңири турсаңыз болот. Айнаш Козбаева эжекебиз жазып атат бул жерден. Насип, Мадиш, салам дейт. Супараны күтө турган болдук. Жакшы саамалыктар, позитивиттер берүүсү болду биз үчүн. Кайсы жакшылыкты көрөт экенбиз бүгүн деп калабыз. Рахмат Айнаш эже. Насип, өнөрүң өркүндөй берсин дептир Айнаш эже. Андан Олжас Садыкбеков деген мырза сизге жазып отур. О, кандайсың Насип, чыгармачылык ийгилик дейт. Чоң рахмат. Үнү чөтө акырын чыгып жатат дейт. Балким биз сүйлөгөндө балким бир аз акырын чыгып калгандыр. Бийик сүйлөгөнгө аракет кылабыз. Катуураак эфирдашыбыз керек. Так, андан Айнаш эже дагы жазып, Насипбек, Сочи шаарында өткөн фестивалга катышып калышыңа жакындан көмөк көрсөтүп, негизги маселе болгон каржы маселесин колдогон адамдар жөнүндө кеңири айта кетсең. Ушундай кырдаалда каржылап жардам берген адамдарга алкыштар айтайын дегем. Себеби бул оңой эмес, колдоону колго алган азаматтар Кыргызстан жаштарынын өнүгүшүнө чоң себепчи болмокчу дейт. Туура айтасыз Айнаш эже, анда эмесе Айнаш эженин ошо суроосуна бир тагыраак жооп берип өтсөңүз. Жана дагы айтып өттү, негизи Жамал Сабаева эжеке, Майрам Туралиева, Алтынбек Орозов, Райымкул Аттокуров агайлар ушу жардам берип келатканын айтып өттү. Дагы толуктап айтып өтсөңүз, албетте суроосуна, Айнаш эженин суроосуна канааттандырарлык жооп берип өтөлү. Негизи Айнаш эже саламатсызбы? Негизи жана дагы алкыштарымды айтып өттүм эле, аябай ыраазымын мага жардам берген агай эжекелериме. Азыр айтып өткөндөй эле негизи жардам берген агай эжекелерибиз ошол Алтынбек агайыбыз, Райымкул Арзымаматович агайыбыз, Майрам Туралиева эжекебиз, жана ошондой эле Жамал Сабаев эжекебиз форма жагынан көптөн бери эле жардам берет. Негизи Сочи эле эмес, баардык көп тарапка аябай колдоолорун көрсөтөт. Ошондуктан баарына ыраазымын, баардыгына терең ыраазычылык билдирем. Жакшы, дагы биз урматтуу мекендештер, суроолоруңуздар болсо, кайрылып бул жерден жазып койсоңуздар, биз окуп берели. Чеңгиз Усманов мырза жазып жатыр бизге. Ийгилик коштошун энем дейт, сизге ушундай бир жакшы каалоо тилек жазыптыр. Нурбек Жолоев дейт, таанышыңдай карагын деген ырыңды бир ырдап берчи сураныч, ийгилик болсун дейт. Биз азыр суроолорго жооп берип бүткөндөн кийин урматтуу Нурбек мырза, ошо сиздин сурооңузду канааттандырып, Насип мырза сизге ырдап бермекчи. Рыспай Абдыкадыровдон аккордеон эстеликке калганбы сизге деген Нурбек Жолоевдун дагы бир суроосу бар экен, бул суроого жооп берип өтсөңүз. Негизи бир аккордеону калган, анан бул көп жылдан бери болгон үчүн аны атайын эстелик катары коюп койгонбуз. Ошол менде болгону бир эле аккордеон бар. Анан калган аккордеон негизи жакшы аккордеону түгүлбөк Казак агайыбыздар дейт. Өз кол менен бергенби же кандай себептер менен алганын аны билбейм. Менде бар, менде калган. Анда эмесе Нурбек Жолоевдун суроосун аткарып, ушу таанышыңдай карагын деген ырды ырдап берсең негизи. Анда сөзү Соромбай Жусуев агайыбыздын сөзүнө жазылган. Ону Тайтам Абдыкадыровго таандык, таанышыңдай карагын деген ырды кабыл алыңыздар.
дегенде танышымдай қараймын, жоқ дегенде танышымдай Чындыгында үнүңүз Рыскар Абдыкадыровдун бир мураска калгандай эле баягы эмне деп коет, тумар сыяктуу эле сизде берилген белек сыяктуу окшойт. Анда эмесе биз ушул сиз кайсыл жакта чоңойгонсуз, анан ошо балалык кезиңизге кайрылсак, ошо кичинекей кезиңизде эле ошол Ниязалиевке чейин окуган, мектепте окуган кезде да аккордеон кармачу элеңиз. Анан ошо балалык кезиңиз негизи кандай өткөн? Менин балалык кезим Ош областынын Каракылжа районуна караштуу Сарыбулак айыл өкмөтүндө Кызыл Булак деген жерде төрөлүп өскөнмүн. Негизи эң кичине балалык кезим ошол жакта өттү. Койлордун аркасынан, жылкылардын аркасынан, жайлоодо эки бетибиз кыпкызыл. Азыр деле кызыл эми. Ал убакта андан да кызыл болгон да. Андан кийин 6-классыма чейин ошол айылда окуп, андан кийин Шарип Жээнбеков атындагы интернет лицей деп койчу, ошол убакта ошол жерге келип билим алганмын. Ал жерден 7-8-9'du окудум да. 7-8-9'du окуп бүтүп, ошол менен бирге эле ошол жакта Рыскар Абдыкадыров атындагы музыкалык мектепте окудум. Негизи мен жанагы комузду кичинекейимден 5-классымдан үйрөнгөм. Ошол айылдагы мектепте Жөмеков Бакыт деген агайым бар болчу. Агайым мени көрүп атсаңыз чоң салам, сизди таппай жүрөм. Мен Москвадамын деп. Мен Москвадамын. Ошол агайым комузду үйрөтүп, андан кийин ошол лицейге келип калгандан кийин ошол комуздан деңгээлими жогорулатайын деп музыкальный мектепке окуп, андан кийин ошол жерден комузду бүттүм да. Комузду бүтүп, андан кийин 9 бүтүп, андан кийин Ошко келген учурумда анан аккордеонго келдим. Аккордеонду 2013'төн бери ойнойм. 2013'төн бери. Же 2014. Москвага келгениңизде аккордеонду бул жактан алып ойноп жүрдүңүз да? Москвага келгенде аккордеонду Москвага келгенде аккордеон ойночумун, Кыргызстанда эле ойночумун. Ошондуктан эркин ойнойм. Негизи Кыргызстанда 2 жыл 1-курс, 2-курсумда аккордеонду окуганмын. Андан кийин аккордеонду өздөштүрүп, өзүмө жетиштүү ойноп калгандан кийин, анан кийин мен оперный вокалга отурулгам. Себеби мен голосумдагы үнүм бир аз оңдошчу. Ошентип негизи дипломдун жазылганы оперный вокал болуп калган. Жакшы, аккордеон деп калдык. Ошол аккордеон, азыр кармап отурган аккордеонуңуз бул качан алынган? Анан бул тандаганда кантип тандап аласыз? Бул негизи ар шаардан алып келишет аккордеондорду. Бир айдай болуп калды. Жакшы түшкөн. Негизи ар кандай баада турат. Мен бузунун баасын айтпай эле коеюн. Макул. Бирок ошо тандаганда биз ошол сиз обончо катары ошо эми аккордеон боюнча окууңуз бар да, сабатыңыз бар. Ошол тандаганда сиз атайын ошого көп көңүл бурасыздар да, туурабы? Негизи бул аккордеондун жанагы телефондордой эле, уналардай эле булардын да түрлөрү болот. Ошондуктан бунун түрлөрүн карайсың, жанры, добуштарын карайсың. Негизи көп аккордеон алганда мен кээ бир ушу чыгармачылыкта жүргөн досторумга көп жардам берем, барып алганга. Алганда ойноп көрүп, анан көптөн бери туруп калдыбы, же ойноп жүрөбү, же бул звуктары дагы жоголуп кетиши мүмкүн да, же ойноп өтө берсе. Ошондуктан карап аласың. Ташып карап, бир-эки ойноп көрүп, ырдап, эгер мүмкүнчүлүк берсе бир-эки күн дагы ойноп көрүп, андан кийин алганга болот. Негизи бул жакта өзүбүздүн агаларыбыз аккордеон сатат.
Эркин Кырбашев деген агайыбыз бар. Анан Алтынбек деген агайыбыз бар. Алар өздөрүнчө алар бизнес катары эмес, алар өздөрү ушул аккордеондун майын чыгарып аябай жогорку деңгээлде ойношкондуктан өздөрүнүн кызыгуусу да. Көп алып кетип кое берет, аны сата берет экен. Жакшы. Биз анда биздин мекендештер зерип калды окшойт. Сиздин ошо алгачкы чыгарган обондоруңуз тууралуу сөз кылалы. Ошо биршиндей ошо өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан ырдап берсеңиз. Кандай ырдап бересиз бизге? Алгачкы ырым ошол 3-чү курсумду бүтүп аткан убакта жай айында чыккан. Негизи биринчи обону чыгып анан жанагы ошол обонго сөз издедим да, аябай сөз издеп, обонду ошол ар кандай ырларга салып ырдап жүрө бердим. Анан сентябрда окуу ачылганда келип, анан Ошко келип, мен жатаканада жатчумун ошол убакта. Келсем, ошол жерде бир аты эсимен чыгып, ал бизден бир аз кичүүрөөк болчу да. Анын ошонун дептерлеринде, анын китеби деле чыга элек, дептерлеринде бир ырын тандап, ал ырдын аты Сезимдер ханшасы болчу. Ошону алгачкы чыгарган обонум ошол болгон. Ошону тандап алдыңыз. Ошол сөздү тандап, анан ырдап көрсөм, баягы обондун характерине, образына түп келгендей болду. Негизи бул ырымды көп ырдабайм, суранышканда ырдайм, анча жерде билип калгандар, угуп калгандар. Анда эмесе жалпы мекендештерибизге ошо өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан ошол Сезимдер ханшасы деген ырды тартып алайлы. Ошол ырды кабыл алыңыздар. Тексттерин так унутуп калдым көптөн бери. Бирок аябай жакшы, обон аябай сонун экен. Буюрса ошо чыгармачылыгыңыз ушу Рыскбай Абдыкадыров атабыздай ушундай бийиктиктерге уча беришиңизге, чыга беришиңизге тилектешпиз. Рахмат. Мен бул жерден мекендештер жазган каалоо тилектерди, суроолорду окуп өтөйүн. Так. Бактыгүл Алимкулова биздин коллега жазып атат бул жактан. Насибиним, сага чыгармачылык ийгилик каалайм. Чоң сахналарда ырдап жүрүшүңө тилектешмин дептир.
Андан кийин Акылбек Молдошев ийгилик коштоп жүрсүн ийнем. Браво дейт. Рахмат чоң. Урматтуу мекендештер, сиздерге дагы кайрылып өтөбүз. Насип мырзага Рыспай Абдыкадыров атабыздын жийин небереси деп коебуз. Кызынын баласы экенин эскертип өтөбүз. Суроолоруңуздар болсо, комментарий менен же болбосо биздин WhatsApp номерлери менен кайрылсаңыздар, бизде жарым сааттан көбүрөөк эфир бар азыр. Биз суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди Насип мырзага окуп берели. Насип мырза бизге ошол сиздер каалаган ырларды ырдап, суроолоруңуздарга жооп бергенге даяр. Супара онлайн радиосунда бүгүн конокто Насип Мырзалиев. Анда эмесе, бул жерде дагы биздин мекендештерибиз жазган суроолор бар эле, окуп өтөйүн. Сиз келгенге чейин биз анонс жарыялайбыз. Ар бир эфирде ким конокко келе турган болсо, 1 саат 2 саат мында биз сөзсүз түрдө сүрөт менен коюп, анонс кетиребиз да, то что башкалар дагы даяр ошол эфирге убакыт бөлүп, сизди көрүп угуп отурганга убакыт бөлсүн деген максатта. Гүлзат Турдалиева деген эжекебиз жазып атыр. Ийгилик болсун энем дейт. Рахмат. Нуржамал Тургунова деген дагы бир эжекебиз жазып атыр. Ийгилик Рыспай агабыздын аты өчпөсүн дептир. Чоң рахмат. Жана сиз Нурбек Жолоев деген мырзанын ошол суроосун канааттандырып, ошо жакшы ырдап бердиңиз эле, таанышымдай карагым деп. Сизге каалоо тилек жазыптыр. Чоң рахмат, аккордеонго чаң жугузбай сакташыңа тилектешмин деп. Чоң рахмат. Эске алабыз. Буюрса, сизди чоң сахналарда көрүшкө биз дагы аябай куштарбыз. Рыспай атабыздын ошол ырларын окуп жүргөн мекендештерибиз бар экен, ошолор жазыптыр. Атактуу ырчыбыздын кайсы кызынын уулу экенин, үй бүлөсү тууралуу билсек, азыр ата-апасы кай жерде жашап, эмне иш менен алектенишет экен, канча бир тууган өзү каерде билим алып, каерде иштеп жатат деген суроо менен Майя Кадырова деген эжекебиз суроо берип өтүптүр. Анда эмесе сиз ушул суроого жооп берсеңиз, андан кийин биз кайра комментарийлерге кайрылалы. Майя Кадырова деген эжекебиз. Мен атаман баштайын да. Мен атам Караколжо районунун ошо Калинин айылында 1961 жылы төрөлгөн. Апам Абдыкадырова Гүлжамал таятамдын 3-кызы болот. Менин тайнемдин аты Тоту. Ошол Тоту тайнем кызы, таятамдын кызы да. Атам менен апам Москва шаарында азыр. Бардыгыбыз биз Москвадабыз. Мен 6-1 тууганмын. 6-1 тууган канчанчысыз? Мен 6-1 туугандын ошондо экинчисимин. Уулдардан эң чоңмун. Биз 3 кыз, 3 балабыз. Сизден чоң, демек улуу эжеңиз бар, э? Менден чоң эжем бар. Ал өз турмушу менен. Эмне иш менен алектенишет деген дагы суроосу бар экен. Негизи атам менен апам ардактуу мугалимдер болушкан. Азыркы убакта пенсияда Москвада эс алганча иштеп жүрүшөт. Жакшы, урматтуу Майя Кадырова эжеке, сиздин суроолоруңузга биз эфир башталганда дагы биз Насипке ушундай суроону берген болчубуз. Насип мырза Рыспай Абдыкадыровдун Гүлжамал Абдыкадырова эжекебиздин уулу, Рыспай Абдыкадыровдун жээн небереси болуп эсептелет. Насип мырзанын кай жыл жерде окуганы, эмне кылып жүргөндүгүн буга чейин сөз кылдык. Эмесе суроолоруңуз болсо дагы калтырсаңыз биз окуп бере беребиз. Андан кийин Бегайым Батырханова деген эжеке жазыптыр сизге, өркүн өссүн дептир. Рахмат чоң. Таятасынан өткөн талант бул балада да бар экен, ошону аздиктеп өнүктүрө берсин, чоң ийгилик каалайбыз деп Майя Кадырова сизге ушу каалоо тилек жазып өтүптүр. Рахмат чоң. Улара Эргешбаева деген эжекебиз бизде ушу Супара онлайн радиосунун ар дайымкы ушундай
көрүүчүсү, угуучусу саат канчада болот тактап жазып койсоңор деп биз анонс кетиргенде ошондой жазган экен. Биз түз эфирдебиз, урматтуу угулар эжеке. Суроолоруңуздар болсо кайрылып жаза бериңиздер. Биз окуп бергенге даярбыз. Ушул жерде эле мен дагы бир суроо берип өтөйүн, анан комментарийлерге дагы улантабыз. Сиз мына Москвага келгенден бери ушул жакынкы күндөрдө эле өзүңүздүн жеке концертиңизди бердиңиз да? Былтыр деле бердиңиз окшойт да? Ошолор тууралуу сөз кылалы. Анан ошол жеке концертиңизде кандай ырларга көңүл буруп атасыз? Анан сиз баягы эстрадалык жанрда ырларды да ырдап келатам деп айттыңыз. Анан башка белгилүү атактуу ырчы композиторлордун ырларынан ырдап жүргөнүңүздү билебиз. Ошол ырлардан анан баягы суроолорго жооп бүткөндөн кийин акапелла түрүндө аккордеонсуз эле ырдап берсеңиз болот. Негизи Москвада бул 3-чү концертим. Биринчи концертим 2016-жылы Карабулжа коомунун жетекчиси Нурали Абдибалиев агамдын колдоосу менен өткөн. Сизге терең ыраазычылык, эгер көрүп калсаңыз. Экинчи концертим 2018-жылы болду окшойт былтыр. 2018-жылы 25 августта болгон. Эки концертте, ошол эки концерттин өзгөчөлүктөрү болгон деле эмес, себеби эки концертте народный ырлар жалаң, анан аккордеондун коштоосунда концерт болгон. Негизги быйылкы концертибиз аябай башкача форматта коюу деп аракет кылдык. Быйылкы концертибизде көбүнчө орусча ырларга, оперный ырларга, романстарга. Концерттин аталышы «Вечные романсы» деп атаганбыз. Себеби ал жерде романстарды көп ырдадык, классический ырларды эстрадный вариантта көп ырдадык. Ошол быйылкы концертибиз жакшы болду. Колдоочуларым, буну уюштуруучуларым дагы да болсо Алтынбек агабыз менен Жамал Сабаевдин эжекебиз, Райымкул Арзымаматович, Майрам Туралиева, жардам башкандар бардык колдоо көрсөткөндөр ушул элелер болду. Концерт жогорку деңгээлде болду. Негизи концерттин коноктору Башкириядан келди. Анча-мынча ошол реклама чыккан эки ырчыбыз келе албай калды, себептери менен баягы эки концерт туруп келип калган бир моментте болуп калган үчүн анан жетишпей калган артисттер. Бирок аларды толуктап бул жактагы Москвадагы профессионалдуу ырчылар келип кетишти. Россиядан Кирилл келип кетти, Максим Белоруссиядан. Ошентип международный уровеньге жеткенге аракет кылдык. Дагы да жетебиз, Кудай кааласа. Эми ошо репертуарыңызда дүйнөлүк ошо ырчылардын, композиторлордун, аткаруучулардын ырларынан ырдап келатасыз. Ошол ырлардан акапелла түрүндө ырдап берсеңиз, анан биз комментарийлерге кайрылып өтөлүбүз. Кимдердин ырларын көбүрөөк ырдайсыз? Мен негизи Муслим Магомаевдин ырларын көп ырдайм. Менин тембрым дагы ошо Муслим Магомаевдин диапазону менен бирдей болот экен. Туура келет. Анан Ян Френкелдин ырларын ырдайм, Игорь Крутойдун, жана башка ырчылардын. Мен баягы бир эле ырчынын ырларына басым жасабайм. Негизи мага жаккан ырларды жаттап ырдап кетем. Диапазону туура келсе. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, сиздер үчүн ошо Насип Мырзалиев ошол акапелла түрүндө өзү жакшы бир ырды ырдап берсин. Сиздер комментарийлер менен калуу тилектерди, ошо суроолоруңуздарды кайрылып өтсөңүздөр, биз Насип Мырзага окуп беребиз. Анда бир куплетти аккордеон менен ырдап берейин болсоңар да. Макул. Бул Подмосковный вечера деген ыр. Бул баардыгыбыз билебиз, Не слышны в саду даже шороки, Всё здесь замерло до утра. Если б знали
подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Урматтуу мекендештер, Насип мырзага бизге лайктарыңыздарды аябай баса бериңиздер. Биз аябай сизге супер лайктарды, бармактарды бизде Facebook баракчабызга сизге ыраазычылык билдирип басып атышат, көрүп отургандар. Рахмат. Суроолоруңуздар болсо кайрылыңыздар, бул жерге комментарий менен жазып өтсөңүздөр, биз Насип мырзага окуп берели. Бул жерден сизге бир ушу ырдыкөн болуп кетиптир биздин түз эфирибизде. Анда эмесе мен аны окуп өтөйүн. Ушу Бактыгүл кайра жазыптыр. Ушу Жөнүн туулган күнү бар экен. Сүйүктүү эжекем Сайкал Жумалиеванын туулган күнү менен куттуктап, жакшы көргөн ырларыңыздан белек катары сунуп коюшуңузду суранат элем дептир. Анан Асан Сейитбеков деген өзүңүз көрүп атасыз. Толтура сизге ушундай бир смайликтерди, даашылык, сүйүнгөн смайликтерди жибериптир. Смайликтерге рахмат. Анда эмесе ушу Бактыгүл коллегабыздын ушу суранычын ишке ашырып, анда өзүңүз жакшы көргөн бир ырды Сайкал Жумалиева эжекенин туулган күнүнө карата ыр белек тартууласаңыз. Анда Сайкал Жумалиева эжебиздин туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, Таята Мырзбек Абдыкадыровдун ырдалбай жүргөн, унутта калып бараткан ырларынан бир ырдап берейин. Ал ыр махабатты урматтап деп аталат. Ошол ырды кабыл алыңыз сиз үчүн, сиздер үчүн. Жумалиева, бизди көрүп отурган болсоңуз, бул ыр сиз үчүн болду. Жалгыз эле Сайкал айым үчүн экен деп кабыл албаңыздар. Жалпы бизди көрүп угуп отурган мекендештер, бул ыр белек албетте сиздер үчүн болду. Насип Мырзалиев мырзадан. Анда эмесе биз эфирибизди уланталы. Суроолоруңуздар болсо, урматтуу мекендештер кайрылып бизге комментарий менен же WhatsApp номерге кайрылып жазып койсоңуздар